Агай саламатсызбы, сурап берсек болобу? Болот. Агай, мен ушул мына тапшырмаларды классрумга кире албай жатам да, код сурап атат. Өзү башында 2 сабакка жеңил кирип аткам. Анан мен почтамда проблема болуп алмаштырдым эле. Сабакты көрө алам, монтип катышам. Бирок бул бүткөндөн кийин эле кире албай калып жатам. Түшүнүктүү. Буга чейин классрумду жаап койгонбуз. Бир топ киши катталган, 200дөн ашык киши катталган. Бирок бир техникалык причиналар негизинде себептер менен Google Classroom'ду жаап койгонбуз. Бул боюнча айтканбыз. Ошо Classroom жаап койгондон кийин кошумча эч ким кире албай калган. Ошол Classroom ачылды. Эми могу чатты ачсаңыздар, азыр биз отурбайт, ушул жерде чатты ачсаңыздар, эң биринчи сообщение мен мына закрепить деп коеюн. Эң биринчи сообщение ссылка турат. Ошону бассаңыздар, азыркы ачылган жаңы классрумга киресиздер. Урматтуу администраторлор, ушу ссылканы көчүрүп алып, WhatsApp группаларга салсаңыздар, сөзсүз азыр кириштин кереги жок. Эгер ким компьютерде отурса, же ким телефондо отурса, бул чаттагы ссылкага доступ бар болсо, кире берсеңиздер болот. А эгерде ким ссылка жанында жок болсо, администраторлор ушул ссылканы WhatsApp группага салып койсоңуздар, ар бириңиздер ушуну менен кошуласыздар. Кошулганда ичине кирсеңиздер, мындай болот. Ачып сразу көрсөтөйүн. Ичине кирсеңиздер, мына биринчи сабактын видеосу деп турат, экинчи сабактын видеосу, үчүнчү сабактын видеосу деп турат. Андан тышкары экинчи сабакка, үчүнчү сабакка тапшырмалар турат. Мен биринчи сабактын тапшырмасын жүктөгөн жокмун. Ага дээрлик бир 70% катышуучулар жооп бердиңиздер, аткардыңыздар, анан кайрадан жүктөгөн жокмун. Бул жерде мына экинчи сабакка тапшырма жана үчүнчү сабакка тапшырма турат. Мисалы, биринчи сабактын видеосун көрөм десеңиздер, басып эле ушул жерден видеону бассаңыздар, бир аз жүктөлөт дагы, биринчи видеону көрсөңүздөр болот. Сабакты баштан аяк. Мен азыр жаап эле салайын. Же экинчи, же үчүнчү сыяктуу. Могу 4-үнчү сабагыбыз болуп атат биздики. Бул сабак бүткөндөн кийин бул сабакты дагы жүктөп коем. Андан тышкары бул сабакка кошумча 4-үнчү сабакка тапшырма деп аны да жүктөп коем. Кээде суроо болуп калып атат, тапшырмага кантип тапшырманы аткарып, кайра кантип жиберебиз деп. Ошого да көрсөтүп өтөйүн. Мисалы, экинчи тапшырманы аткарып анан жиберем десеңиздер, ошо экинчи сабакка тапшырма дегенди ачасыз. Бул жердеги тапшырманы көрүш үчүн файлды ачасыз, ачса тапшырма бул жерде берилген. Кыргыз тилинде 1, 2, 3 деп сон бөлүнүп көрсөтүлгөн. Ушул тапшырманы аткарасыздар. Анан ким кандай аткарса, бул жерде атайын чектөө жок. Кааласаңыздар видео файл кылып, кааласаңыздар сүрөт кылып, кааласаңыздар презентация кылып, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү жетсе, ошондой аткарып мага жиберсеңиздер болот. Мен поделиться кылбай туруп баштап алыптырмын. Эч кимдер айтып да койгон жоксуздар. Экранды кайра поделиться кылып, кайра кыскача айтканга аракет кылайын. Бул жерге чатка кирсеңиздер, ссылка турат. Могу чатка кирсеңиздер, ссылка турат. Ушул ссылка менен өтсөңүздөр, могу Google Classroomга келесиздер. Лентага келсеңиздер, бул жерде анча-мынча сообщениялар бар. Көрүнбөй жатат го, өзүңүз эле көрүнүп атасыздар. Кайра айтсаңыз угулбайм. Көрүнгөн жок. Көрүнгөн жок, өзүңөр эле көрүнүп атасыздар. Экран Көрүнүп атат, көрүп атабыз. Экранды көрсөтүп турам. Мен жаап кайра ачайын. Кээ бирлер башка окного өтүп кеткен болушу мүмкүн болуп атат. Азыр мен көрүнүп атам. Эми мына поделиться деп туруп экранды чыгарам. Эми менин экраным көрүнүп баштайт азыр. Көрүнүп баштадыбы экраным? Ооба, көрүндү. Көрүнүп атат.
Бул жерде кайра кыскача айтууга аракет кылайын. Эгер өтө ылдам айтып атсам, аны да айтыңыздар. Могу оң жак бурчта сообщение деп туруп атпайбы? Силер жазып атпайсыздарбы? Саламатсыздарбы, экран көрүндү деп. Ушул жерде эң биринчи сообщенияга мен ссылка көчүрүп койдум. Ушул ссылка менен басып Google Classroom'га киресиздер. Эгерде урматтуу администраторлор, сиздер угуп атсаңыздар, ушул ссылканы көчүрүп WhatsApp группага салып койсоңуздар, WhatsApp'тан деле ушул ссылканы басып Google Classroom'га катталасыздар. Катталганда Google Classroom'да могулар бар болот. Задание деген жерине өтсөңүздөр, компьютер сабактуулук деген сабак. Анын ичинде заданияга өтсөңүздөр, мына биринчи сабактын видеосу, экинчи сабак, үчүнчү сабак видеосу, тапшырмалар турат ушул жерде. Ушул жерден мисалы тапшырмага кантип жооп берем деген суроого дароо жооп бере кетейин. Экинчи сабактын тапшырмасын аткаргыңыздар келсе, экинчи сабакка тапшырма дегенди ачасыз. Мунун ичин ачып окуйсуз. Тапшырманын ичин дайыр бассаңыз файл ачылат. Мына бул жерде бул эме тапшырма экени жазылган. Ушуну кааласаңыздар жообу катары видео файл жиберсеңиздер болот. Кааласаңыздар сүрөт, кааласаңыздар презентация, балким башка деле бир жолдор менен аткарып жибере турган болсоңуздар, ошентип жиберсеңиздер болот. Эми ошону кантип жүктөйсүздөр? Бул жерде инструкция деген басып эле бул видеону прикрепить деп файлды көрсөтүп коесуздар. Балким жөн эле текст менен жазам десеңиздер, бул жерден комментарий деген жерди басып жазсаңыздар болот. Агай суроо берсем болобу? Болот. Агай, мен 3-чү тапшырманы жөнөткөн болчумун да, азыр кайра сиз айткан ссылка менен кирсем жөнөтүлбөгөн деп ошентип жооп чыгат. Ооба, ошо жаңы болуп атат. Мурда Google Classroom'га кирип жүргөндөр бар да, мурун жөнөткөндөр. Эми ошол мурдагы Classroom'га кирсеңиздер, жерде мындай болуп чыгат. Задание деген бассаңыз, болгону бирөө эле турат ал Classroom'да. Могу мен көрсөткөндөй Google Classroom деп эле. Ушуну басасыз дагы, анан могуну бассаңыз, кайра жанагы биздин жаңы ачылган Google Classroom'га кирип келесиздер. Бир аз кичине башыңыздар айланып аткан болушу мүмкүн. Мен айтканды жазасаңыздар эле баары ордуна келет. Мурунку эски Classroom'дагы аткарылган тапшырмаларды мен белгилеп алдым. Ким аткарган болсо, кайрадан аткарыштын кереги жок. Бирок болбой эле мен кошумча аткарып коем десеңиздер, мейли аткара берсеңиздер болот. Эми 4-чү сабактан баштап ар бир аткарылган тапшырмага мен баа коюп жүрүп отурам. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Жаңы кошулгандар үчүн кичине багыт берип коюңузчу, жасап жиберели. Жаңы кошулгандар, эгерде сиз компьютерди жаңыдан үйрөнүп аткан болсоңуз, могу 1-чи сабактын видеосун көрүп чыгыңыз, 2-чи сабактын видеосун жана 3-чү сабактын видеосун көрүп чыгыңыз. Бул кайда сакталды? Мына ушул жерде могу Google Classroom'да. Бияка кантип кирем десеңиз, азыр могу биз видеоконференцияда отурбайбызбы? Ушул жердин чатына кирсеңиз, эң өтү жагында 1-чи сообщение кылып ссылка жибердим. Ушул ссылканы бассаңыз, могу компьютердик сабаттуулук деген Classroom'га кирип келесиз. Ушул класска кирип келесиз. Түшүндүрө алдымбы? Кирип келсеңиз, ушул жерде 1-чи, 2-чү сабактын видеолору бар. Ошо видеону көргөндөн кийин бул тапшырма аткарылат тапшырмалар бар. Ошентип аткарсаңыз болот. Түшүндүрө алдымбы? Бул боюнча сабактын ортосунда же аягында дагы бир кайталап берем. Бул жөн эле кайталоо болду. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Макулсуздарбы? Мен өзүмдү жалгыз эле отургандай сезип кетип атам. Ооба, макул агай, баштайлы. Макул агай. Дагы деле кошуп аткандар бар, жаңыдан улам кошуп коюп турайын. Анда эмес, ушинтип монтип эмоция жиберип койсоңуздар деле, мен түшүнүп турам, көп берип атышат депчи. Биз өткөн сабакта Microsoft Word менен таанышканбыз. Бир канча иштеп, бул боюнча тапшырмалар да берилген болчу.
Бүгүн ошол сыяктуу эле Word'ду улантабыз. Aha. Аягында сиздер кээ бир документ менен иштеген кишилер же болбосо бир жака макала жазып жиберип атканда 2 сааттын ортосу мындай болсун, шрифт мындай болсун, бурусундагы от ступтар мындай болсун деген талаптар болуп калат. Ошону кантип настройкалайбыз, ошону көрсөтүп бер деп сурандыңыздар эле. Ошондон баштайбыз сабагыбызды. Ал үчүн Word'ду ачып алабыз башында. Анан бул жерде үстүндөгү менюда разметка страницы деген бар. Ошол жерде бассаңыздар, биринчиси поля, андан кийин ориентация, размер, колонки деп бир канча командалар кетип атат. Ушул жерде поля дегенди бассаңыздар, өзү бир канча вариант сунуштайт. Ар биrini размери менен да, сүрөтү менен да көрсөтүп турат. Бул жерде көк сызык менен чийилип туруп атпайбы? Ошо көк сызыктын ичи, ортосу рабочий область болуп эсептелет. Ошол жерде сиздин жазган тексттериңиз, койгон сүрөттөр ичинде иштелет да. А ушу көк сызыктын сырттары бул актай кала турган жерлер. Булар азыр мен текст жазууда да көрсөтөм. Муну ылдый жагына эң акыркысына өтсөңүз, настраиваемые поля деп турат. Ошону ачасыз. Ачсаңыз, мына өйдө жагы, сол жагы, ылдый жагы, оң жагы канча сантиметр калыш керек экенин көрсөтүп турат. Өзү могу по умолчанию деп айтабыз, өзү жогору жакта 2 сантиметр, ылдый жакта 2 сантиметр, ал эми сол жагы 3 сантиметр, оң жакта 1,5 сантиметр кылып калтырат. Сиз муну өзгөртсөңүз болот. Бул жерде сантиметр менен берилет. Бул жерде ар кайсы компьютерде ар кандай болот. Кээ бири башка эле бирдиктер менен да берип коюшу мүмкүн. Миллиметр менен же болбосо пиксель менен. Ушул жерди каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы, азыр менин үстү 1 сантиметр болсун, асты 1 сантиметр болсун, сол жагы 2 сантиметр болсун, оң жагы 1 сантиметр болсун деп өзгөртсөм, ушинтип эле цифрларды жазып өзгөртөм. Анан книжный дегенибиз барак тигинен турган болот, альбомный дегенибиз баракты туурасынан жаткырып койгондогу ориентация менен жаза алат. Мисалы, тип бойдон эле баштайлы. Окейди басканда биздин жанагы берген параметрлерибиздин баары аткарылат. Эми бул эмнелерди өзгөрттүк? Биз могу барактын, муну бир аз кичирейтейин. Бул мына биздин кадимки эле A4 барагы. Бул сөзсүз эле A4 дешиңиздер мүмкүн. Дагы эле ошо жанагы разметка страницанын ичинде, размер дегендин ичинде каалагандай баракка өзгөртүп алсак болот. Мисалы, A4, A5, A3, B4, B5 деген сыяктуу барактын стандарттуу формалары бар. Мисалы, A5 дегенди тандай турган болсок, A4'түн жарымы сыяктуу эле болуп калат да. Мунун өзүнүн да размери бар. Буларды интернеттен билип алсаңыздар болот. Өзүнүн размери, мисалы, A5 21 сантиметрге 29,7 сантиметр болот. Размери. A5'тики 14,8 сантиметрге 21 сантиметр болот. B4'түкү 25,7 сантиметрге 36,4 сантиметр болот. Бул стандарттык барактар да. Мисалы, A5 десе, демек ушундай болот экен деп размерин билип алсаңыз, принтерден чыгарганда дагы, башка учурларда да, мисалы үчүн жанагындай эмне деп койчу эле, бир нерсе сырт алып атсаңыз деле обложка ошол айтып аткан баракка ала турган болсоңуз, сиз билишиңиз керек бул кандай кагаз экенин. Биз баарыбыз колдонуп жүргөн бул A4 кагазы. Мен кайрадан A4 тандадым. Сол жак дегенибиз, могу кагаздын сол жагы биз текст жаза турган болсок, жана 2 сантиметр деп тандап албадымбы? Ошол 2 сантиметрден кийин анан жазып баштайт. Анан аягында дагы 1 сантиметр кал дедик. Аягында 1 сантиметр калганда уже жаңы сапка өтүп кетет. Бул ушул жердеги размерлер жөнүндө сөз болот. Агай поляны каяктан табат? Файлдын ичиненби же главный? Жок.
Бул эң башында өзү главныйда турган болот. Могу үстүн мен мышкамды кошо карап туруңуздар. Ошол Аны жерде ачканда үстү меню болот атпайбы? Ушул жерде разметка страница дегенге өтөсүздөр. Ошонун ичинде эң биринчи поля деп турат. Андан кийин ориентация деп турат. Поля дегенин ичин бассаңыз, эгерде сизге документ эмес, жөн эле информация көп, бир баракка көп баткырыңыздар келсе, могу узкий дегенди тандап койсоңуз болот. Жанагынтип мышка менен, клавиатурада менен маанилерин жазып отуруңуздар келбесе, жөн эле узкий дегенди тандап койсоңуз, баардык жагын 1 сантиметр кылып тандап коет. Же болбосо широкий деген тандап койсоңуз, бир жагы 5 сантиметр, экинчи жагы 5 сантиметр, үстү 3 сантиметр ушундай кылып аябай отступтарды широкий кылып тандап берип коет бизге. Эми азыр биз настраиваемый деп туруп, жана биздин өзүбүздүн эле 1 сантиметр деген менен ишибизди улантабыз. Анан кээ бир талаптарда сүйлөмдүн ортосундагы размерлер дагы берилет. 1,5 сантиметр болсун, же 1,5 же 2 сантиметр болсун деп. Аларды текстибизди белгилейбиз. Главныйдын ичинде, мурунку сабакта өтпөдүкпү? Жирный, курсив, подчеркнутый кылгандар. Ошолордун катарында эле бул жерде абзац деген бөлүк бар. Ошо абзац деген бөлүктүн ичинде өйдө ылдый көрсөтүп турган ссылканы бассаңыздар, бул жерде стандарттык сунуштар бар. 1 сантиметр кылса болот, 1,5, 1,15, же 1,5, 2, 2,5 деп. Мисалы 1,5 деген Ушул абзацты кайра кайталап коесузбу? Биринчи белгилеп аласыз текстиңизди. Главныйдын ичинде атайын абзац деген раздел бар. Көрдүңүзбү? Мына мышка менен көрсөтүп атпаймынбы? Ушул жердин ичинде өйдө ылдый кеткен стрелка турат. Ушуну бассаңыз, эки саптын ортосундагы айырмачылыктарды, абзацтын ортосундагы интервалды көрсөтүп турат. Мисалы 2 сантиметр деген тандасаңыз, чоңураак ачылат. 3 деген бассаңыз, андан чоң. Сиз ойлойсуздар, бул жерде enter бар экен, өчүрөйүн депчи, жок, enter менен өчүрө албайсыз. Бул 2 саптын ортосундагы интервал. Муну өчүрүш үчүн кайрадан ошо абзацты келип, 1 сантиметр деген тандасаңыз, мындай бири-бирине жанаша болуп калат. Көрдүңүзбү? Же болбосо 1,5 тандасаңыз, бул жанагындай окуганга ыңгайлуу мындай тажатма эмес текст болот да. Кишинин окугусу келген текст болот. Негизи документ көбүнчө ушул абзацтын кайсынысы 1,5 алынат, Тапшырмада ошентип келет го? Ооба, көбүнчө 1,5 колдонулат. Бирок кээ бир учурларда ошо 1 сантиметр болсун, же болбосо 1,15 сантиметр болсун деп көрсөтүп коет. Эгер ошондой көрсөтүлсө, ошол документтерди сөзсүз көрсөткөн талаптарга ылайык жазышыбыз керек болот. Эгерде бул жок болсо, главныйдын ичинде муну да алып салып кошуп койсо болот. Эгерде бирөө алып салган болсо, таппай атсаңыз, мышканын оң жагын басасыз. Контекстин меню чыгат. Ушул жерде абзац деген бар. Абзацты басасыздар. Анан бул жерде междустрочный деп турат да, көрдүңүздөрбү? Ушул жерге маани бересиздер. Дагы эле мисалы үчүн двойной деген тандасаңыз, жанагындай чоң болуп ачылып калды, көрдүңүзбү? Экөөнү тең билип алыңыздар. Тигил жерден таппай калсаңыздар, бул жерден жаза берсиз. Одинарный болсоңуздар, Одинарный, двойной. Поля дегенди таппагайсычы? Поля. Жакшы. Ушундай суроолорду берип турсаңыздар, эгерде поля дегенди таппай калса, бул сыртында сызгыч туруп атпайбы? Билесиздер, Word'то сызгыч турат. Алда тот сызгыч. Ооба. Бар да үстүндө. Ооба, бул да жок болушу мүмкүн. Ал жок болсо кайсы жерден кошот, аны да айтып берем. Ушул сызгычты мышка менен 2 жолу басасыздар. Көрдүңүздөрбү? Сызгычка келип туруп. Бир бассаңыздар, башка нерсе аткарылып кетет. Сиздер бул жерге бир бассаңыздар, чыкпайт. 2 жолу басасыздар. Көрдүңүздөрбү? Мына верхний, нижний, левый, правый деп бул жерге жанагындай каалаган бизге керек болгон маанилерди бересиздер. Ориентациясы
книжныйбы, альбомныйбы ошолор. Мгм. Астында көргөзүп турат. Эгер альбомный десек, кагазды мындай жаткызып алгандагы ориентация коюп берет. Книжный десек, тик Ооба. турган. Эми кээ бир мезгилде ушу сызгыч да жок болуп калат кээде. Ооба, ошондой болот. Эгерде сызгыч жок болуп калса, менюдан вид деген өтөсүздөр. Меню дегенде Мгм. дароо үстүнө жазууларды элестетиңиздер. Мгм. Главная вставка, дизайн, разметка, ушулар меню болот. Вид дегенди басасыздар, анан могу линейка деген жерде галочка жок болот, алынып турган болот. Көрдүңүзбү? Алып койдум, сызгыч көрүнбөй калды. Сиздики ушул алынып турган болот, ушул линейка дегенге галочка койсоң, сызгыч көрүнүп калат. Анан сызгыч көрүнгөндөн кийин мышка менен сызгычты 2 жолу басасыз. Параметр страница ачылат. Бул жерден жанагы поляларды өзгөртө бересиз. Ооба, Түшүнүктүү ачылды. болду окшойт. Мгм. Түшүнүктүү болду окшойт. Анан эки саптын ортосуна интервалды белгилеш үчүн текстти белгилеп аласыз дагы. Бул жерден таппай каласыз. Көрдүңүзбү? Азыр жоголуп кетти. Эмнеге? Анткени мен вид деген менюну ачып турам. Анын үчүн главныйга барасыз. Жана абзац деген жерден 2 жагын басып, палтара деген 1,5 деген тандап коесуз. Бул жерде жанагы барактын сол жагына түздө, барактын борборуна карап түздө, оң жагына карап түздө, анан эки жагына поширение кылып түздө деген жер дагы ушу абзацтын ичинде. Өткөн сабакта буларды айтып бергенмин, билесиздер. Өткөндө катыша албай калдым мен. Эми баягы сагатта болуп кетпеш үчүн, кечке эле мен сүйлөй бербеш үчүн ушу азыр мен көрсөтүп берген нерсени бир сыйра жазаңыздар. Word'ду ачыңыздар. Ичине бир 2 сап тексттериңиздер, 2 сүйлөм, 3 сүйлөм, өзүңүздөр тууралуу, же болбосо өзүңүз иштеген мектеп тууралуу, же болбосо сиз жашаган жер тууралуу бир 2 сүйлөм жаза алыңыздар. Ага көп убакыт кетирбеңиздер, батпаттар эле. 2 же 3 сүйлөм. Ооба, жаздык. Анан ошону жанагындай интервалын 1 кылып коюп көрүңүздөр, 1,5, 2 кылып коюп көрүңүздөр. 2 мүнөт убакыт берейин. Ушул тапшырма аткарып атканда кимдеги кандайдыр бир суроо болуп калса, сурай берсеңиздер болот. Назгүл эжекебиз сиздин клавиатурага басканыңыздын баарын угуп атабыз дейт. Микрофонуңузду иштетип алсаңыз, ошого түшүнүктүү эле болуп атабы? Жай эле сүйлөп атамбы? Түшүнүктүү. Ооба, сонун түшүнүктүү. Өзүңүздөр бир жасап көрүңүздөр, анан улантабыз. Чоң Поляны да коюп берели. ар бир баскан лайктарыңыздарды көрүп атам. Бул баягы мен сураган суроого жооп берип атат деп түшүнүп атам. Баары көрүнүп атат. Гүлүмкан эже, бир нерсе айтайын деп атасызбы? Мага жана эме түзгөн аябай керек болуп атат, диаграмма түзгөн. Ооба, жетебиз ага. Азыр башында эле диаграммага барып алсак, көп нерселер калып калат. Кетебиз. Поэтапно кетели. Могу ушул Word'да эле бир канча сабак өтөбүз. Андан кийин Excel'ге өтөбүз. Excel'ди көбүнчө билбейбиз, колдонбойбуз, бирок ушунчалык сонун программа экенин Excel'ди үйрөнгөндө түшүнөсүздөр. Бул Word'дун дагы ушунча көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошонун баарын үйрөтүүгө аракет кылам. Чоң рахмат. Жазадыңыздарбы? Баарыңыздар Жасадык. жазап көрдүңүздөрбү? Оңой эле бекен? Поляны да койдум. Так, ориентация, размер дейт. Размер болгондо эмне болуп атат? Legal statement, tabloid.
размер болгондо тамгалардын размери болуп калабы ошондо, Жок. Барактын размери болот дедимби. Мен азыр кайрадан анда эмесе кайрадан көңүл буруңуздар. Ошол жерден ары кайра улантайын сабагымды. Мына разметка страницасы биринчи поля деп турат. Бул жерде барактын эки жагын дедик. Ориентация книжный же альбомный экенин белгилеш үчүн. Барак тигинен турган бойдон оформить эте турган болсок, анда книжный тандайбыз. Баракты мисалы үчүн көбүнчө таблицаларда, узун таблицаларда альбомный кылып колдонобуз. Бул ошо ооба. информация книжныйга батпай кала турган болсо, альбомдой кылып алсак, ага бата тургандай болуп колдонуш үчүн. Размер дегенибиз барактын размери. Мисалы азыр биздики мына A4 тандалып турат, көрдүңүздөрбү? Биз A5ке иштегибиз келсе, A5ти тандап алабыз. Бизге көзгө көрүнгөндө бул кайсы барак экен, кандай барак экени билинбейт. Муну принтерден чыгарганда кандай барак экенин көрөсүздөр. Мисалы A5ти тандап туруп, A5тен документти жазап туруп, эгерде принтерде A4 салынуу болсо, печатьты бассаңыз, A4түн бир чекесине эле чыгып калат да. Толук биз экранда көрүп тургандай чыкпайт. Эмнеге? Анткени биз размерге A5ти тандап алганбыз да. Ошон үчүн эгерде бизде принтердин ичинде A4 кагаз салынуу болсо, демек размерге A4 тандашыбыз керек. По умолчанию өзү A4 эле тандалып турган болот. Муну көбүнчө жанагы цветной принтери барлар сүрөт чыгарган кезде ушуну колдонушат. Сүрөттү мисалы үчүн кагаз A4 болсо, чоң сүрөт болсо проблема жок. Анан кичинекей 3кө 4 деген 13-4 деген сүрөттөр бар го. Ошондон алчтук чыгарганда бир бурчуна эле чыгып калат да. Анан экинчи бурчун кесип алат дагы. Ошого мисалы үчүн letter деген тандап коюшу мүмкүн, legal деген тандап коюшу мүмкүн. Ушул сыяктуу өзүнө керектүү же болбосо B4, B5 деген размерлерди тандап туруп, ошого сүрөттөрүн коюп туруп, анан принтерди дагы кичинекей эле кагаз салат, A4 эмес. Принтерге бул жерден размер кайсыл берилип турган болсо, ушул размерге жараша лотокко киргизип алып, анан принтерде чыгарып берет сүрөтүбүздү. Ошол керектүү учурларда колдонушат бул размерди. Биз жаңы үйрөнүп аткан себептүү дайыма A4 тандалып турат, A4 менен гана иштей беребиз. Андан кийин колонки деген жери бар. Бул колонки көбүнчө кээ бир китептерде же болбосо газеталарда дайыма колонки деген колдонулат. Бул бир баракты 2ге, 3кө, 4кө бөлүп колдонуу. Мисалы, муну азыр мен 2ге бөлөйүн. Көрдүңүзбү, жанагы текстти барагыбыздын жарымына эле жайгаштырды. Бул жерде дагы текст баштаган болсо, кагаздын жарымына эле жаза берет, көрдүңүздөрбү? Мен азыр ушуну көбөйтөйүн, 2 колонканы көрүш үчүн. Копировать. Ставить. Этеги толгондо монтип капталына жазып баштайт, көрдүңүздөрбү? Колонка дегенибиз ушул. Колонка. Биз тигин белгилеп алабызбы жазган текстти? Столбец, да? Столбик. Столбец десек деле болот, бирок бул баягы колонка деп айтканыбыз туурараак болот. Эми ушуну жасап көрүңүздөр. Текстиңиздерди бир аз көбөйтүңүздөр. Анан баракты ушундай 2 колонкага бөлсөңүздөр, ар бир нерсени улам жасап көрүп туралы, ошондо жакшы эстеп калабыз. Колонка 1, колонка 2. Слева. Справа.
Окшошуп атабы? Жасап көрдүңүздөрбү? Жасадык. Мисалы могу мен текстти бат-баттан көбөйтүп койбодумбу? Ошону кандай кылып көбөйттүм? Мисалы могу Ctrl+C менен. бир жанагы жазып алган текстини белгилеп туруп Ctrl+C'ни басып копировать этип алдым. Бир канча жолу Ctrl+V'ни баскыла билдим. 3 жолу алсам 3 жолу көчүрдү, 5 жолу алсам 5 жолу көчүрдү. Ошентип мен бир баракта бат эле толтуруп алдым. Анан Колонканы каяктан таптык таппай атам мен. вот ушинтип сурап турсаңыздар, анча-мынча сурай албай аткандарга дагы пайдалуу болот. Агай, мен Ctrl+C'ни бастым, көбөйбөйлү меники. Жок, Вини биринчи белгилеп алыңыз. Белгиледим. Эки сапты көчүргүңүз келсе, ошо эки сап белгилеңиз. Анан Ctrl+C'ни басыңыз. Сиз Ctrl+S'ти баспаңыз, Ctrl+C'ни экөөнүн айырмасын билесизби? Ооба, C'ни бастым. Андан кийин кайра бул белгиленип турганды өчүрүңүз. Ушул жерге же башка жерге каяка көчүрөсүз, ошол жерди көрсөтүңүз. Анан ошол жерге Ctrl+V'ни басасыз. Анан Ставить кылат турбаймынбы? ставить кыласыз. Көбөйдү. Көрдүңүзбү? Эми ошо бир ставить дегенден кийин 2-3-4 жолу ставить этсеңиз деле боло берет. Улам этегине көчүрүп кое берет. Вини эле басып кете берет турбаймынбы анда? Ctrl+V. Бир көчүрүп алгандан кийин бир канча жолу кое берсеңиз болот. Эми колонканы каяктан таптыңыз? Столбец колонканы кайсы эмеден таптыңыз? Ооба, азыр ошого жооп берген да. Колонканы кайсы жерден таптың деген суроого, могу башында менюны карайсыздар. Ушул жерде разметка страницы дегенди ачасыздар. Разметка страницы. Биринчиси поля болду, экинчи ориентация болду, андан размер болду. Ошондон кийин эле колонки деп турат. Жок. А эгер жок болсо? Жок болсо кайсыны? Мен силерге моундай бир лайфхак деп айтышат, лайфхак дегенди үйрөтөйүн. Эгерде мен азыр 3 колонкага бөлдүм. 4кө да бөлсө болот. Бир жагына кичине, бир жагына чоң кылып бөлсө болот. Эми лайфхакка келели. Мисалы, колонканы таппай атасыз. Билбей калдыңыз. Мисалы үчүн, меники башка версиядагы офис, сиздики башка версиядагы офис болушу мүмкүн. Ошол учурда клавиатурадан F1'ди басасыз. Клавиатурадан F1'ди басасыз. F1 не кылат дедик эле? Кимдин эсинде? Функция аткарат. Ошо кайсы функцияны аткарчу эле? F1 деген дайыма бизге жардам чакырып берет. Жардамчы. Мисалы үчүн азыр Word'то туруп бир нерсени билбей калсаңыз F1'ди бассаңыз болот. Excel'де, PowerPoint'те, жөн эле рабочий столдо туруп деле, же болбосо башка бир оюн ойноп атып деле F1'ди бассаңыз мондай болот. Көрдүңүзбү? Азыр мен F1'ди бастым. Справка чыгат. Шу справкага эле могу жерге колонки деп жазсаңыз, мындай белгилеп алып туруп, колонки деп туруп, издеген поискте. Ушу колонки деген темадагы эмне статьясы бар болсо, ошонун баарын чыгарып берет. Агай, 2-3 колонкага өтпөй атат да, курсор. Жана колонканы таппай аткандар ушул жерден таап аласыздар, кантип ачам деп туруп. Эми өтпөй аткан боюнча дагы сонун суроо болду. Мен азыр могул текстти өчүрөйүн. Монча кичинекей эле текст алып калайын. Менде азыр мондай кыска эле текст бар дейли. Эми ушул текстти 2 колонкага бөлгөн там. Разметка страницага келдим. 3кө бөлүнүп кетти. 2ге бөлдүм. Эми мен экинчи колонкага жазыш үчүн курсор ошол жака барыш керек. Эгерде клавиатурада курсор менен ылдый стрелка менен жана турган болсок, могу кайсыл жерге чейин Enter басылган болсо, ошол жерге барып эле дальше жылбайт. Анткени ал жерде Enter жок дегенибиз да. Биз аяка жетиш үчүн бул текстти басып жүрүп отуруп, качан текстти керектүү жерге чейин толгондо курсор ошол жака барат. Ылдийкы жаңы сапка түшүш үчүн Enter басабыз. Ушул сыяктуу Enter басып жаңы сапка түшүп атпайсызбы? Enter'ди бир канча жолу бассак, улам жаңы сапка түшө берет да. Ошентип курсор ылдый жакка жылат.
Качан биринчи колонканын этегине жеткенде анан экинчи колонкага өтөт. Көрдүңүздөрбү? Агай аны түшүндүк, ama колонканын жастык справкага анан эмнени басабыз? Жанында лупанын сүрөтү турат. Же enter бассаңыз деле болот. Enter бassa болот. Анан жаңы колонкага жеткенден кийин анан мынтип жазып иштесеңиз болот. Жана экинчи колонкага өтпөй атат деген эжеке жооп алдыңызбы? Ооба, рахмат агай. Өттү. Рахмат. Бул жерге улам монтип enter басып дагы убакыт өткөрбөй туруп, двойной шылжок менен да бассаңыздар болот. Мышка менен 2 жолу басып жетип алсаңыздар болот. Агай бияктан видео көрөбүзбү, түшүнбөйм. Каяктан? Ошол колонканын лупаны интерди басса болот деп этсизби? Андан кийин аяктан неме деп чыгып калды? Добавление, удаление строки, столбцов, видео. Сиз справкада жүрөсүз да, э? Ооба. Бул справкада азыр менин көрсөтүп берген башка версия, сиздики башка версия болуп калып атпайбы? Эгерде ооба видео көрөм десеңиз, видеосун басып бересиз, ооба. Толтура видеолор чыгып калды да. Сиз ошо кайсыл видео эмне экенин көрсөтүп берет. Мисалы, колонканы кантип чыгарганын көрсөтүп берген видеода, ал үнү жок эле видеолор. Мышка менен мынтип көрсөтүп берет. Бирөөнү басып көрсөңүз болот. Эми мына жерде биринчи колонканын этегине барып enter басып отурбай эле, дароо экинчи класска экинчи колонкага өтөм десеңиздер, ошол жерге мышканы 2 жолу бассаңыз болот. Ылдый жакка да 2 жолу бассаңыз. Десем өтпөй калыш керек да. Мисалы, экинчи колонкага чейин келдик, бирок кайсы жерде enter бар, кайсы жерде эмне жок көргүңүздөр келсе, кайра эле главныйга барасыздар. Анан жанагы абзацтын ичинде бир канча командалар бар деп атпайбы, значоктор. Ошол жерде мондай значок бар. Отобразить все знаки деген. Р тамгасын тескери которуп койгон сыяктуу да. Көрдүңүздөрбү? Ушуну бассаңыздар, пробелди мондай неме кылып көрсөтөт. Ортодогу точка кылып. Могу мен ар бир көрүнүп аткан точкалар бар, пробелдер. Пробел дегенибиз эки сөздүн ортосуна боштуктар. Абзацтын ичинен чыккан жок, мага кайсын деп атасыз? Могу үстүндө мен көрсөтүп атпайбымы, көрүнүп атабы мышка менен? Ооба. Ушул жерде мына могу знак, могу көрсөтүлүп туруп атпайбы? Кыргызча Р тамгасын тетип таптыңызбы? Таптым. Ушуну бассаңыз баардык знактарды көрсөтүп берет. Мындай кээ бир билбеген кишилерге бул эмненин баары чыгып калды, карлап турула болуп деп коркуп кетет да. Кээ бир учурда бул керек болот. Бул кара болуп берилип атканда бул enterди көрсөтөт. Демек, бул акыркы enterди көрүп атасыздар, курсор ушул жерге чейин гана барат. Мына ылдый түшпөйт. Көрдүңүзбү? Ылдый түшпөйт акыр. Ылдый түшүш үчүн enter менен басып гана түшүрүшүңүз керек болот. Түшүндүңүздөр, э? Жагындай экинчи колонкага же болбосо барактын аягына барбай атат дегенде, ушул знакты колдонуп алып, неге барбай атканын түшүнсөңүздөр болот. Же болбосо тупо эле enter басып эле ошол жерге жетип алсаңыздар болот. Мисалы, абзац коюш керек болсо эң башында. Бул жерде тап менен абзац коет деген сезиңиздерби? Клавиатурада тапты бассаңыз абзац болуп калат. Же болбосо, сызгычтын үстүндө үстүңкү бөлүгүн кармап туруп, жылдырсаңыз, ошол сапта абзац кылып берет. Кээ бири абзацты мындай кылып коет. Келет дагы бир канча пробел басат. Бул значок өчүп турган кезде, кадимки абзац экен деп ойлойт көргөндөрчү. Бирок ушул жанагы отобразить все знаки деген басканда, бул абзац эмесе бир канча пробелди басып койгон көрүнөт. Эгерде ушинтип кое турган болсок абзацты, кээ бири 1 сантиметр болсо, кээ бири 1 сантиметр 10 миллиметр, кээ бири 0,9 сантиметр ушул жанагы тапты бассак, автоматтык түрдө 1 сантиметр
Кайра 100-25 миллиметр болуп жаңылбасам. 1 сантиметрден бир аз көбүрөөк. Стандарттуу абзацка алып келип берет. Түшүнүп алдыңыздар, Тапты басканга чейин эмне кыл дедиңиз абзац кылыш үчүн? Же тап менен абзац кыласыз, же болбосо мен азыр өчүрөйүн. Могу үстүндө сызгыч туруп атпайбы? Ошо сызгычта биздин барактын кайсы жерден башталганын көрсөтүп турат. Ошол жерде 3 башка бөлүк бар. Ошонун Ооба. үстүңкүсүн кармап туруп жылдырсаңыз, ошол абзацты жылдырат. Эгерде үстүн эмес, эң астын кармасаңыз, бул баардыгы ошо абзацты жылдырып турат. Мен үстүңкү көрсөтүп берейин. Мисалы, могул жылдырыш керек болсо, астын кармаса бүт баардык сапты көрдүңүздөрбү? Ооба, меники баары жылып кетти. Демек сиз астын кармап атасыз. Только абзац кылыш үчүн үстүн гана кармайсыз. Үстүңкү бөлүктү. Жай көрсөтүп атпаймынбы, көрдүңүздөрбү? Абзац. Таап алдыңыздар. Таап алдыңыздарбы? Мен кайра эле азыр разметка страницанын колонканы бир кылайын. Мына эгерде бул жерге бир эле абзац койгуңуздар келсе, үстүңкүдөн кармап туруп абзацты белгилейсиз. Эгерде экинчини дагы белгилегиңиз келсе, аны да абзацын кылып белгилейсиз. Эгерде баардык энтерлер абзац болсун десеңиз, Ctrl A'ны басасыз. Ctrl A'ны басканда биздин тексттин баарысын белгилейт. Мышка менен керектүү жерди мынтип белгилейбиз да. Ушуну баарын мынтип мойтип белгилеп отурбай, Ctrl A'ны бассаңыз клавиатурадан баарын белгилеп коет. Автоматически баарын выделять этип коет. Ушуну басып туруп, могу абзацты белгилеп койсоңуз, ошол документте тексттин ичинде канча энтер бар болсо, ошонун баарын автомат абзац кылып коет. Көрдүңүздөрбү? Энтерлердин баары саптын башынан эмес, абзацтан баштап калды. Текст териш керек болсо, зарыл эле терип баштай бересиз, өзү эле абзацтан жайгаштыра берет. Ал эми экинчи саптарыбыз болсо, абзац эмес, саптын башынан башталат. Көрдүңүздөрбү? Колдонууга ыңгайлуу. Мына көрдүңүздөрбү? Калганда саптын башынан. Качан enter басканда, enter бул жаңы абзац дегенди билдирет, ал кайра абзацтан баштайт. Меники болбой атат да. Неси болбой атат сизге, ошону айтсаңыз? Абзац болбой атат. Чогуу жылып кетип атат баары. Демек сиз монда баарын белгилеп алып атасыз. Ошондо чогуу жылып кетет. Хорошо. Сиз абзац кыла турган жерди басып туруп, анан могу үстүңкү бөлүгүн мен көрсөтүп атпаймынбы азыр? Ушул үстүңкү бөлүгүн кармайсыз. Бул мойтип үстүндө турат. Узун бир Белгилебей эле энтерден чакалып барып коем, Ооба, белгилебей эле. Курсорду коесуз дагы, анан ошону белгилесеңиз абзацка жылат. Хорошо. Линейканы кандай чечип эле ошол көрүнбөй атат линейка. Линейканы ачыш үчүн кайра эле менюга барасыздар. Ушунда сизде линейка жок болуп атабы? Ооба, линейка жок. Вид дегенге өтөсүз, видке. Анан могу линейка деген жерде сизде галочка жок турат, галочка коюлбай турат. Ушул жерге коюп коесуз. Мына мен алып салдым, линейка жок. Кайра коюп койдум, коюлуп калды. Коюлуп калды. Рахмат. Эми сиздер ушундай нерселерди эстеп калыш үчүн, үйрөнүп калыш үчүн жана бир канча текст жазбадыңыздарбы? Ошону бир колонкага айландырыңыздар дагы, бардык энтерлерди абзацтан баштаңыздар. О меники сыяктуу. Биринчи сүйлөм абзацтан башталды, ортодо бир эле сүйлөм бул абзацтан башталды. Ар бир энтерлерди бирден эмес, баарын бир белгилеп туруп абзацка жайгаштырыңыздар. 2 мүнөт убакыт берейин. Баары бир белгилеп туруп абзацка жайгаштыргыла. Ошону туура айтасыз, Назиреже. Белгилеп алат экем да.
Болду мен белгилегенден. 2 абзац болду. Жакшы, сонун. Демек сиз эки эле абзац жайгаштырган турбайсызбы? Азыр эми ошого 3-чү абзацты жана текст терип кошуп көрүңүзчү. Автоматически абзац менен баштайт бекен көрүнөт. Кийинки enter басканда саптын башынан баштап калган жокпу? Анара эжекебиз, саламатсызбы? Биз 25 мүнөттөн бери сабак өтүп атабыз. Кош келипсиз. Баарыңыздар жасап көрдүңүздөрбү? Оңой эле экен. Ооба. Анда эмесе уланталы. Кимде кандайдыр бир суроо пайда болсо, же болбосо түшүнбөй калган жери болсо, же болбосо бул жерде кайталап коңузчу деген жерлер болсо, коркпой эле айта бериңиздер. Анткени кийин өтүп кеткенден кийин, кайра кайтып келгенден көрө, азыр кайталап койгонубуз баягы жакшыраак болот да. Сиз абзацтагы жана белгини айтпадыңызбы? Тескери, рыга окшош депчи. Ооба. Ошол эмне кылыш үчүн эле? Аны сиз кайсы жерде enter бар экен, кайсы жерде пробелдер бар экен, кайсы жерде жанагындай неме деп коет. Shift менен enter басса болот да. Ошондойлор бар экен көрсөк болот, көрүш үчүн. Мисалы азыр мен курсор могу жерде туруп атпайбы? Буга чейин эмне бар экенин көрө алган жокмун, ортодон карасаңыз актай эле турат. Ооба. Ошо ортодо мондай болушу мүмкүн, мисалы үчүн бир канча пробел болушу мүмкүн. Да могу жерде дагы ушундай пробел анан таптан экөө дагы пробел болушу мүмкүн. Бирок булар көрүнгөн жок, көрдүңүзбү? Ушуларды көрүш үчүн жанагы показать все знаки дегенди базасыздар. Тескери рыга окшош значок. Мына бассаңыздар, карла торлор чыгып калат. Агай, ушул сабактын PDF форматы барбы? Жазылганы даяр. Кайсын сабактын? Сиз өтүп аткан сабактардын. Курстун Курстун программасы бар. Бул Word'ду канча саат өтөбүз, буга чейин компьютердин негиздерин канча саат өтөбүз, жалпы курсубуз канча саат болот, ал жерде эмне деген темалар болот, ошол тууралуу курстун программасы бар. Ошону сурап атасызбы? Жок, сабагыңыз жокпу агай? Күндө Видео өтүлгөн сабактар тема. кандай? Жак, күндө өтүлгөн темаңыз, мен просто ноутбугум жок эле да, телефондон эми кээде жазып калып атам, кээде жетишпей калып атам да, ошого сураган. Сиз жанагы Google Classroom'га кошулдуңузбу? Жок, кошула элек болушум керек. Дагы Азыр карап могу көрүшүм керек. чаты ачып, азыр кошулуңуз. Мен сизге кайра көрсөтпөйүн. Эми ушундай суроолорго баягы момент жооп берип кете берейин, баарыңызга деле керек болот. Ошол Google Classroom'ду ачсаңыз, мына чат могу жерде. Азыр. Ушун биринчи сообщение. Приложение Google Classroom. Установить кылалы да, Мен муну алып салгам да буякта. Жок, аны ат менен кыла берсеңиз да болот. Жок, агай, мен телефондон кирип атам да. Мейли, установить десеңиз Google Classroom установкага калат. Ошого кошуласыз. Анан ага кошулгандан кийин Google Classroom'га барсаңыз, моментип компьютердик сабаттуулук деген класска кошулуп каласыз. Рахмат, агай. Ушул жерде задание деген жерге өтсөңүз, биринчи сабактын видеосу бар, экинчи сабактын видеосу бар, үчүнчү сабактын видеосу бар. Анан мисалы үчүн экинчи сабакка эмне тапшырма берилди, ошол бар. Үчүнчү сабакка эмне тапшырма берилди, ошол бар. Мен бүгүн тапшырма берем 4-чү сабакка, ал да ушул жерден көрүнөт. Мисалы 3-чү сабакка Google Classroom'дан, Ооба. 3-чү сабакка эмне тапшырма бергенин көрүп көрөлү да, базасыз. Агай, биз бүгүн кошулуп атпайбызбы? 3 сабактын тапшырмасын жөнөтпөсө эме болот деп жазып койгон турбайбы? Кандай болот ал? Ооба, ачып эле жөнөтүп кое бересиздер. 3 эмес эми, биринчи сабакка жөнөтүштүн кереги жок, экинчи, үчүнчүдөн баштап жөнөтөсүздөр. Мына Microsoft Word боюнча үй тапшырма деп турат. Максаты
тексттери редакторлоо жана форматтоо көнүмдөрүн бекемдөө. Биз биринчи мурунку сабакта ушуларды өткөнбүз да. Текст кантип теребиз, кантип редакторлойбуз, кантип жирный кылабыз, шрифтин кантип өзгөртөбүз, ошонун баарын үйрөткөнбүз. Ошону бышыктоо тапшырманын максаты. Анан биринчи тапшырма мына текст теребиз. Өзүңүз тууралуу жазсаңыз да болот деп атам, көрдүңүзбү? Анан могул текст терсеңиз болот. Ушул текстке кошумчалап өзүңүз тууралуу жазсаңыз болот. Анан биринчи сүйлөмдү курсив кыл деп атабыз. Экинчи сүйлөмдү болт, жирный кыл деп атабыз. Ушуну мына баягы тапшырмада эмне кылыш керек экени бүт ачык айкын көрсөтүлгөн. Кыйналбайсыздар. Ооба. Программаңыз барбы деген эжекеге сурооңузга жооп бердимби? Ооба, рахмат агайчоң. А муну кайдан жөнөтөбүз эми сизге? Ушул тапшырманы ачып, Google Classroom'dan ушул тапшырманы ачып көрүп атасыз да, ошо көрүп атканда Иә. Агай саламатсызбы? Эми Classroom'дан экинчи, үчүнчү тапшырманы аткарып жөнөткөнбүз да, азыр бизде жок болуп атат да, ошол жоголуп кетти. Ооба, ушул суроого мен жооп бербедим, кечирээк келип калдыңыз го дейм. Мындай кылабыз. Мурда Google Classroom'га биз бир канча тапшырмаларды жүктөп, сиздер бир канча комментарийлерди жазып, тапшырмаларга жоопторду жазып кирбедиңиздерби? Анан бизде уюштуруучулар тарабынан бир аз маселе жаралып калды. Анан Google Classroom'ду жабышка туура келди. Жаап койдук. Ошол маселе чечилди. Бизге атайын лицензионный аккаунтка башка Google Classroom ачышка туура келди да. Анан мурунку Classroom'га эмес, жаңы Classroom'га киришиңиздер керек болду. Буга кантип киресиздер, анын баарын түшүндүрүп бердим. Могу чатта ссылка бар. Мурунку Google Classroom'га киргендер, ошол Google Classroom'га кирсеңиздер, ал жерде жаңы Google Classroom'га кире турган ссылка турат, андан башка эч нерсе жок. Ошону басып Google Classroom'га киресиздер. Анан экинчи, үчүнчү, биринчи тапшырмаларга жооп бергендерди мен белгилеп алганмын. Аларга эч кыжаалат болбоңуздар. Сиздер үчүнчү бүгүнкү тапшырма жүктөйм да, ушул тапшырмадан баштап аткарып кете бересиздер. Мен белгилеп алгам биякта. Анан жок, мен болбой эле кайрадан жиберип кое берейинчи, эч оорчулугу жок десеңиздер, кайрадан жиберип койсоңуздар деле болот. Эми ошондо Тапшырманы кандай жөнөтсө элек Google Classroom'дан? Google Classroom'ду ачасыз, тапшырмага жооп берем дейсиз. Ошол жерде prikрепить деген жери бар. Кааласаңыз prikрепить этесиз, кааласаңыз башка бир жерде аткарып жүктөп койгон болсоңуз ссылкасын жибересиз. Дагы эмне бар? Сүрөт кылып жүктөйм десеңиз болот. Кыскасы, сөзсүз мындай кылып аткарла деп талап койбойбуз. Ким кандай мүмкүн? Экран көрүнбөй жатат агай. Экран? Агай, ошондо мына чаттан эле жиберип коебузбу тапшырманы? Жок, чаттан эмес. Чаттан сиз Google Classroom'га кошуласыз. Кошулду. Мен аз кайрадан көрсөтүп берем, аз экранды поделиться кылайын. Мен экран азыр чыгып атабы, экран көрүнүп атабы? Ооба, көрүнөт. Эми мына көрүнүп атат. Бул чатка киресиз. Мына мен көрсөтүп атам. Үйдө жана чыгасыз. Биринчи ссылка бар. Ушу менен кирсеңиз, жана WhatsApp'тан группаларга кошуласыз го. Ошого окшоп Classroom'га кошулуп каласыз. Classroom дегенибиз, элестетиңиз, мурда сиз мектепте окуганда 5-А класс, кийинки жыл 6-А класс болуп жүрбөдүңүз беле? Ошол сыяктуу компьютердик сабаттуулук деген класстын ичине сиз окуучу болуп отуруп калдыңыз деген сөз. Ачканда эле. Могу ссылка менен басып кирип, присоединиться. Агай, мага таптакыр көрүнбөй атат, жөн эле А деп турат. Көрүнүп эле атат. Айтып коңуздарчы, көрүнүп атабы менин экраным? Ооба. Өзүңүздө интернет. Агай көрүнүп атат, бирок агай мурда Сиз өткөндө мен өзүңүз телефондон кирип атасызбы, эмнеден кирип атасыз? Ылдыйга түшүп кеткен окшойсуз. Эми жогору жактан ылдыйга тартсаңыз чыгат. Бизге деле чат көрүнбөй атат агай. Телефонуңуздарды ылдыйга тартсаңыздар. Чат ачык турат. Мен мышка менен көрсөтүп атам. Мышкам кыймылдап атабы? ооба. Мына элдер көрүп эле атпайбы?
Урматтуу Назгүл айым, бул жерде маселе сизде болуп атат окшойт. Телефонуңузду ылдыйга тартсаңыз. Жок, элдер көрүп атат. Экран. Bir kabinette 2-3 kişi girip alganda ушинтип үйүн жаңырып кетет. Агай, мен мурдакы ссылка менен кире алам да буга, Мурдак ссылка Кире менен албайм. кирбеңиз. Мурдак ссылка Кире менен албайм. кирсеңиз, ошо мурдак ссылка менен киргенде ичинде ссылка турат Google Classroom деп. Ошону бассаңыз азыркы Түшүндүм. киресиз. Мен 1 күн убакыт берем, может 2 күнгө чейин. Жөнсө кийинки сабакка чейин убакыт берейинчи. Баягы кээ бири эртең иштейин деп эс алып каласыздар го. Анан мен бул мурунку Classroom'да баарыңыздарды удалить этип коем. Автоматтык түрдө сизде бир эле Classroom бар болуп калат. Азыркы учурда сизде экөө болуп атат. Бирөө мурдакы ачканыбыз, бирөө азыркы ачкан. Мен мурдакыны удалить этип коем. Ага бир аз убакыт берип атам, кээ бирлер жетишпей калбасын деп. Эми кантип аткарабыз деген суроолор болбойбу? Ошолор Google Classroom'ду ачасыздар. Google Classroom'ду ачканды билесиздерби? Ооба. Ошо Google билбесе, Classroom ачылбай атат, агай. Google'га кирип деле Google Classroom десеңиздер, прямой Ооба, эле кирип ооба. калат экенсиздер. Жөн эле издеп деле Google Classroom деп жазсаңыздар болот. Кыргызча тамгалар менен Google Classroom деп туруп издесеңиз, сизге classroom.google.com деген сайтты ачып берет. Анан сиз ошол сайтка кирсеңиз, сиз кайсыл аккаунт менен кирип турсаңыз, ошол аккаунт менен сизге Google Classroom'ду ачат. Эгерде сиз могу жанагы ссылка менен кирген болсоңуз, сизге компьютердик сабаттуулук деген курс бар деп чыгат. Мына монтип чыгат сизге. Мондай жакшы эле өң менен китептер турат, көрдүңүздөрбү? Ушунун ичинде лента деп бул жерге ар кимдин жазган сообщениялары көрүнөт. Мына азыр ичинде Нуриз айымдыгы, саламатсызбы? Андан кийинки Айбек айымдыгы. Тапшырманы текшерип коюңузчу агай деп тапшырма жибериптир. Буларды мен кийин текшерейин, сабак учурунда эмес. Анан мына сүрөт жиберип атасыздар. Ушунун баары сиздерге көрүнөт. Мага да көрүнөт, ушундай болот. Сиздер задание деген жерге өтөсүздөр. Жок, бул мен мурунку Classroom'га кирип алыптырмын. Жаңы Classroom'да мондай болот. Мондай Google Classroom болуп ачылат. Кечиресиздер, мен баягы 2 Classroom ачылып турган үчүн берки менен баштап алыптырмын. Бул жерде мына бүгүн жазган Назира айымдыкы чоң рахмат, Фарид айым жаздым, тапшырманы аткардым деп атпайсыздарбы? Ушунун баары келип турат, мага көрдүңүздөрбү? Эми сиздер задание деген жерге өтөсүздөр. Көрдүңүздөрбү? Задание деген жерге. Анан экинчи сабак деген тапшырманы аткарыш керек болсо, экинчи сабактын үчүнчү сабак болсо, үчүнчү сабак болсо, ошол жерге өтөсүздөр дагы. Аткарган тапшырмаңыздарды аны сиздер башка жерден аткарасыздар да. Төчмөдө текст терип, биринчини курсив кыл, экинчини жирный кыл, үчүнчүнү шрифтин мындай кыл деген тапшырманы бербедимби? Ошону аткарып, ошол файлды бияка прикрепить этесиздер. Ошондо мурунку сүйлөй берсем болобу? Ошондо мурунку Classroom автоматически өчүрүп салыпсыңар да, биз заданияларды 3 тапшырманы кетирбедик белек, ошолордун баары өчүп калды да, болду. Кетирбейбиз болду, Ооба, болду, кетирбейбиз. Мен аны белгилеп алдым. Кимдики өчүп калган болсо, эч кыжаалат болбоңуздар. Мен бияка белгилеп алдым, ким тапшырма аткарды, не кылды деп. Бирок мага оор эмес, мен кайрадан деле аткарып жиберип кое берем десеңиздер, кайрадан аткарып жиберип кое берсеңиздер болот. Түшүндүм, хорошо. Ооба. Мен уже 4-үнчү сабактан баштап ким тапшырма жиберсе, ошолорго балл берип баштайм, баа коюп баштайм дегеним. Кээ бириңиздерге 50 балл коюп коюш мүмкүн, 100дөн 100 баллдык система менен коюлат. Анан канааттанбай калсаңыз, эмнеге 50 десеңиз, комментарий деген жер бар, ошого жазсаңыз болот. Анан мен сизге жооп берем, эмнеге 50 коюп койгонумчу. Жарым жартылай аткарылып калышы мүмкүн. Кээ бириңиздер баягы толук эле аткарасыздар, бирок мен канааттанбай калышым мүмкүн, баягы ага 70 коюшум мүмкүн. Ушул сыяктуу кыскасы баа коюп жүрүп отурам. Сабактын этегинде 3 айдан кийин ошо көп баа алгандар анан сертификат алат. Ким тапшырма аткарып жиберген эмес болсо, не дейбиз аларга? Өзүңүздөн көрүңүз деп айтабыз. Мен айткандарымды туура эле кабыл алып атасыздарбы?
ооба туура эле. Анан бул жерде кол көтөргөндөр бар экен, баягы балким суроо барбы деп кайрадан силерге кайрылайын. Ооба мен көтөрдүм агай. Эме мына биз компьютерден аткарып атабыз, анан сүрөткө телефонго тартып алып атабыз дагы, анан ошону жөнөтө албай атабыз сизге. Аткарганыбызды. Телефонго тартып алыпчы компьютерден. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Азыр мен Офлайн окуган жакшы экен. настройкаларын карайын. Сиздер Word'ду ачып, жанагындай тексттерди жазып, интервалдарды 1,5-2 кылып ошол менен иштеп туруңуздар 1 мүнөт. Мен настройкасын карайын. Мен уже настройканы карап жетиштим. Не кылайын, 1 мүнөт убакыт берейин, бир аз иштеңиздер, Андан кийин көрсөтүп берейин. Кантип мен аткарган тапшырмамды жиберем деген суроого. Мен жооп бере берейин, кантип тапшырманы жиберем деген суроого. Жанагындай эле Google Classroom'ду ачар. Мен экран көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Сиздерге моундай болуп ачылат. Могу биринчиси лента. Лентаны окусаңыздар болот. Ар кимдин сообщение бар. Ким не жүктөдү, мисалы үчүн мен качан жүктөдүм, сатканчада ошо мен жүктөгөн тапшырманы эмне деп өзгөрттүм, ошонун баарын баягы лентадан көрүп турасыздар. Лентада эми билесиздер, мисалы үчүн жана Facebook'та деле ачсаңыздар, лентага сиздерге сунуштар чыгып турат эмеспи? Досторуңуздардын посттору ошол сыяктуу эле лента. Сиздер задание деген көтөсүздөр. Бул жерде материал катары биринчи сабактын видеосу, экинчи сабактын үчүнчү сабактын видеосу көрсөтүлгөн. Анан тапшырма бар. Мисалы үчүнчү сабакка тапшырма аткарышыңыз керек болсо, базасыз. Ушу тапшырманы ачасыз. Ичин бассаңыз ачылат. Ушуну аткарасыз. Анан сайт этесиз, мисалы бир жерге. Эми ошол файлды мага жибериш үчүн кайрадан ушу тапшырма аткарганда инструкция деген жерин бассаңыз, мына добавить или создать деп турат. Ушуну бассаңыз, сиз эгер создать эткиңиз келсе, түзгүңүз келсе, могу Google документ ачсаңыз болот. Google презентация, Google таблица, Google рисункин бассаңыз болот. Google документин бассаңыз, Word'ду эмес, Google'дун Word'ун ачып берет да. Word'го окшошто болгон бул Google документ болот. Тапшырманы дароо ушул жерге аткарсаңыз болот. Эмне тапшырма аткарышыңыз керек болсо. Же болбосо, бул жерге албай турган болсоңуз, сиз документти кошумча компьютерден аткарган болсоңуз, анда добавить или создать деп туруп, ушул жерден файл дейсиз. Мен файл жүктөйм дейсиз. Сиз жана сүрөт тарттым деп атпайсызбы? Ошолорду жүктөйм десеңиз. Ооба. Сурайт кайсыл жерде деп. Анан обзор деген базасы дагы, мисалы сиздики рабочий столдо турат деп коелу. Бул жерден рабочий стол тандайсыз. Керектүү файлды базасыз, мисалы үчүн мон деп коелу, менин биринчи сабам. Открыть десеңиз, бияка жүктөлөт. Оңой эле экен. 1, 2, 3, 5, 10 файл жиберсеңиз болот. Дагы добавить деп туруп, балким ссылка жибергиңиз келип аткандыр, бир YouTube'дан бир нерсе даярдап, жакшы бир видео даярдап, аны YouTube'га жүктөп, анан ссылкасын жиберсеңиз болот. Же болбосо сиз өзүңүз Google дискке сактап койгон болсоңуз, Google дискти бассаңыз сурайт. Google дискиңиздин ичине ачып берет да. Ошол жерде сиз кайсынысын жиберишиңиз керек болсо, мисалы үчүн 3-сабакка дегенди, жоксо мисалы үчүн
Ушул сыяктуу өзүңүздүн Google Дисктеги бар файлды добавить десеңиз, бияка мынтип жүктөлүп калат. Түшүндүрө алдымбы? Анан сдать деген кнопканы бассаңыз, уже тапшырманы аткарды деп мага сообщение келет. Сиз мисалы үчүн Каныкей деген кыз болсоңуз, Каныкей тапшырманы аткарды деп келет. Анан мен ачып эле сиздин тапшырмаңызды көрө алам. Анан ошого баа коем. Түшүндүрө алдымбы? Оңой эле экен. Мен азыр сдать деп атам. Ооба, агай түшүнгөндөй болду. Ачып көрөлүм. Эгерде сиз тапшырманы жүктөйм, жооп берем десеңиздер ушундай кыласыздар. Анан жок, жөн эле текст жазам десеңиздер, добавить комментарий дегенди басып эле жазып берсеңиздер болот. Бул сиздин жазган комментарийди элдин баары окуй алат. Лентада. Агай, мен дагы ушундай кылып жөнөтүп видеого тартып туруп компьютерденчи анан сизге телефон менен кетирдим да. Анан кандай учурда деле кете берет да, тапшырма кандай учурда болсо деле. Ооба, сиздер тапшырманы азыр жиберсеңиздер деле болот, сабактан кийин жиберсеңиздер болот, же болбосо түнкү саат 12-де жиберсеңиздер деле болот. Бул түшүнүктүү, просто менде просто телефон, компьютер жок болгону байланыштуу, ошол жактан кетирип атам да, ошо мен. Ооба, эгерде сизде компьютер жок болсо, азыр мына саат 5-те сабагыбыз бүтөт. Саат 5:30 чейин биздин курсубуздун убагы. Ошол учурда эле аткарып кайра жиберип койсоңуз болот. Ошондо жаңы үйрөнгөн нерсеңизди автоматтык түрдө өзүңүздөн өткөрүп аласыз, иштеп. Агай, бизде суроо берсем болобу? Болот. Агай, бизде дагы сиздикидей болуп калганда, азыр компьютердик сабаттуулугу 2 эмеде ачылып калган. Бирөөсү жашыл, бирөөсү көк болуп. Ошо жашылны удалить этип койсок боло береби? Жок, аны мен удалить этип коем. Болот, сиз эгер удалить эте алсаңыз, отписаться деген бар бекен, болсо ошентсеңиз болот. Мен азыр баягы дароо эле удалить этип салсам, кээ бириңиздер таппай каласыздар деп ойлоп атам да. Ошо кээ бири жашылга кирип, анан ал жерден Google Classroom'га ссылканы көрүп, ошону басып көккө өтүп кетишет да. Ошого бир эмки сабакка чейин экөө туруп турсун. Рахмат, агай. Анан эмкиде мен жашылын удалить этип коем. Биз көгүнө киргенден кийин автоматически кире беребиз да, анан кийинкилеринде. Ооба, эгер көгүнө кирген болсоңуз, болду, сиз кирдиңиз. 3 ай бою ошо менен иштей беребиз. Ошол жака тапшырма жүктөйм, силер ошол жерден жооп бересиздер. Бул жерде жанагы компьютердик сабаттуулугу жогорулайт дегеним да. Дагы суроолоруңуздар болобу, барбы? Түшүнбөгөн жериңиздер болобу? Анда агай 2 күн өчүрбөй туруңузчу да. Ооба, ошо эмки сабакта сиздерге айтып, мына мен өчүрдүм. Мындан кийин сиздердин Google Classroom'да бир эле компьютердик сабаттуулук деген курс болот деп айтам. Бул баягы Аттар электрге чыгыңыз да. Угулбай калды. Кайра айтсаңыз. Агай, биздин жөнөткөндөрүбүз бардыбы сизге? Баратова, Айчүрөк. Эми азыр ага убакыт кетирбей эле койсок болобу? Азыр мен карайын. 6 киши жибериптир дейт. Адила айымдыкы келди. Каныкей, Нурайка, Нурзада, Нуриза. 3-чү тапшырмага ушул кишилер аткарып жибериштир. Эми буларды мен ачып көрүшүм керек. Анда биз туура эмес жөнөтүп алганбыз анда. Жок. Сиз экинчи тапшырмага аткарган болушуңуз мүмкүн. Мен экинчини ачайын. Аны 3 киши аткарып. Экинчи, үчүнчү аткардык эле. Адила, Айчүрөк, Рита деген айымдар аткарып жибериптир. Сиз ким дедиңиз эле? Баратова Айчүрөк. Айчүрөк Макенова эмессиз, Жок, Баратова. Макенова Айчүрөк дегенди жибериптир. Анда биз туура эмес жөнөтүп алыппыз го.
Мен азыр берки экинчи классрумду ачып көрөйүн, ошол жака жиберип алдыңыз беле. Ооба, ошол жакка кеткен болуш керек. Жок, ал жерде бир эле Феруза айымдын бир немеси бар экен. Смайлик деп коесузбу. Келиңиздер, бул тапшырманы мен чачпай сабактан кийин карайын, убакыт өткөрбөйлү. Сурооңуздар жок болсо, анда уланталы сабагыбызды. Уланталы. Аз эле убакыт калды, бир аз чыдап туруңуздар. Кайрадан эле бортко келебиз. Аз бул каралар торлалар кээ бир кишилерге ыңгайлуу эле болот, кээ бир кишилерге ыңгайсыз болот. Эмне карала болуп атат депчи, баягы коркот да, нелер чыгып калды депчи. Ошондой учурда кайра ушул показать все знаки дегенди алып саласыздар. Көрдүңүзбү, кайра эле ак болуп жакшы туруп калды. Сиздин жазган текстиңиз, мейли ал макала болсун, мейли ал өмүр баян болсун, мейли ал башка нерсе болсун, мындай окуганга неме болуш керек. Орусча читабельный деп коет го. Кээ бир байкасаңыздар, кээ бир китепти ачканда окугуңуздар келбейт. Мындай бир башкача болот да. Ошондой болбош керек. Ал үчүн туура шрифт тандаган үйрөнүшүңүздөр керек. Мисалы азыр могу карасаңыздар, Calibri деген бир аз жагымсыз көрүнөт. Ушуну белгилеп туруп, мисалы үчүн Cambria деген бар, Times New Roman деген бар. Ушундай, мисалы үчүн Times New Roman тандап койсоңуздар, бир аз окуганга ылайыктуу болуп калат, жакшыраак көрүнөт. Ушундай баягы оформление деп айтабыз, ошону туура кылганды дагы билишибиз керек. Жакшы шрифт тандашыбыз керек. Өтө майда быжыратып жазып салбай, мисалы үчүн 14 шрифт деген тандашыбыз керек. Азыр меники текст болбой жөн эле тамгалардын жыйындысы болгон үчүн ар бир сөздүн астында кызыл сызык туруп атат. Ушул кызыл сызыктар окуганга текстти жагымсыз кылып көрсөтөт да. Кечиресиз, калибрини каяктан таптыңыз? Иә. Кайда турат? Калибр деген каякта чыгып атат? Шрифт. Сиз шрифти белгилеш үчүн, мисалы үчүн Ctrl A-ны бассаңыз, барлык текст белгилейт. Анан могу үстүндөгү шрифттен ачасыз. Өзү по умолчанию Calibri болуп турат. По умолчанию дегенибиз өзү мындай система сунуштаган, программа сунуштаган шрифт Calibri болуп турат. Сиз ачып туруп Arial кыласызбы, Comic Sans кыласызбы, же болбосо башка шрифт тандайсызбы, өзүңүз деле кое алсаңыз болот. Мисалы, Cambria деген шрифт бар. Бул деле окуганга шрифттердин бирөөсү да. Шрифт дегенде Times деп турбайбы? Ошону турат да мында меники. Ошол Times New Roman деген бар. Ошол тура берсинби? Тура берсин, ооба. Times New Roman жакшы шрифт. Калибрыбыз кайсы? Ошо Times New Roman деген ачсаңыз, мунун ичинде аябай көп жүздөгөн шрифттер бар. Бул ар кандай кээ бириңиздер брошюрка жасап каласыздар, открытка, чакыруу барагы, ошондо ар кандай шрифт колдоносуздар. Кээ бириңиздер тамашалуу текст жазып калсаңыздар, Comic Sans колдонсоңуздар болот. Бир канча текстти белгилеп туруп, Comic Sans деген тандасаңыз, Comic Sans Times New Roman деп турат да, Times New Roman депчи. Анан Calibri деген таппай атам го. Ошо Times New Roman деген ачтыңызбы? Символ деп турат. Темп деп турат, ушундай деп турат да. Башында бир канча шрифттер болот, андасында акыркы убакта колдонгон шрифттерибиз бар. Образец. Андасында все шрифти деп турат. Ошо все шрифти деген алфавиттик тартипте жайгашат. Биринчи А таман, анан Б'дан, анан С'дан деп. Ошону листать этсеңиз, Calibrini көрөсүз. Көрдүңүзбү? Таптыңызбы? Жок. Бул баягы бош отурган кезде бир текст жазып алып, ар кайсы шрифтти коюп көрсөңүздөр болот. Бул ыңгайлуу шрифт экен, бул мындай кылса болот экен деп.
өзүңүздөр bir ориентир алыш үчүн билсеңиздер болот. Негизги мындай документ, официалдуу документтердин баардыгы Times Roman кылышты сунушту. Анан да карап коеюн. Өтө берсеңиз. Анан бул сабак өтүп атканда кагаз ручка менен белгилеп отурасыздар да. Ошондо белгилеп алсаңыздар жакшы болот. Так, шрифт мындай болот экен. Сунуштап аткан шрифти бул экен депчи. Эми өткөндө бул жерде жирный, курсив, анан астын сызылган жана башка баардык нерселерди өтпөдүк беле? Үйрөтүп бербедим беле? Эми ошолорду мышканы керектүү текстке белгилеп туруп, мышканын оң жагын бассаңыз, шрифт деген бар контекст менюнун ичинде. Ошол жерден да кылсаңыздар болот. Мен дайыма ошо жок дегенде 2 же 3 вариант көрсөтүп кеткенге аракет кылайынчы. Мурунку сабактагыны экинчи варианты мына шрифти базасыздар. Мына ушул жерден эле кайсы шрифткени тандасаңыз болот. Бул жерде мына жирный же курсив же полужирный ошону тандасаңыз болот. Астына көрсөтүп турат неме. Кандай кылып өзгөрүп аткан. Мисалы, полужирный тандасаңыз, көрсөтөр мына кара болуп, текстибиз калың болуп калды. Анан шрифттин размерин бул жерден көрсөтсөңүз болот. 18, 16 деген сыяктуу. Өңүн тандасаңыз болот, кызыл болсун. Асты чийилсин, эки сызык менен чийилсин деген сыяктуу. Анан ортосу чийилсин, 2 жолу ортосу чийилсин, жанагындай квадрат же болбосо H2 деген сыяктуу астына чүрүп подстрочный деп жазып атат беле. Ошонун баарын ушул жерден кылса болот. Бир жазылган текстти автоматтык түрдө баарын чоң тамга алып койсо болот. Өзү баарын кичинекей тамга алып койсо. Мен азыр баарын чоң тамга деп туруп бастым. Ошондо текстибиз кызылга боелуп, асты 2 жолу чийилип, анан баары чоң тамга болуп калат азыр. Окей. Мына көрдүңүздөрбү? Баары чоң тамга, асты чийилген, кызыл өңдө. Ctrl Z кылайын. Ctrl Z деген отмена деген сөз. Мисалы, бир нерсени бул жерге жазайын деп өчүрүп алдым, байкабай. Кайрадан текст жазбай эле Ctrl Z'ти басып койсом болот. Өчүргөн командамды отмена кылат. Мисалы үчүн бир нерсени муну өчүрүп, муну өчүрүп алгандан кийин апей тура эмес өчүрүп алып турмун деп калсам, Ctrl Z муну ордуна алып келди. Дагы бир жолу Ctrl Z, бул дагы бир жолу Ctrl Z муну ордуна алып келди. Аябай ыңгайлуу экен. Агай контрол менен нени кошуп басасың деп атасызбы? Контрол менен Z деген тамга, англисче Z тамга. Контролдун жанындагы тамга. Тамгалардын биринчиси бурчтукта. Англисче Z. Же болбосо, ушул эле үйдө жакта арт көзсө стрелка болот да. Бул менде ушул жерге жайгашат, сиздерде ылдыйраак жакта жайгашат. Ушул стрелка Ctrl Z. Эгерде туура эмес Ctrl Z басып алган болсоңуз, кайра арт көзсө стрелканы бассаңыз, биздин Ctrl Z'ти кайра жокко чыгарып коет. Артка алдыга деген сөз. Вернуть болуп калат анда, Вернуть. Назад, вернуть. Түшүнүктүү эле болдубу? Ооба. Кимде эмне суроо бар? Но сиз жазганда кызыл сызыкчалар болот атпайбы? Алдында толкун сызык болчу. Бизде ошондой болот атат да. Анан ал текстти чыгарганда принтерден жок болуп калат да, алдында сызыктар. Ооба, ал астына сызыктар принтерден чыкпайт. Ал биз үчүн эле автоматтык түрдө грамматикалык каталарды көрсөтүп берет. Мисалы, раскатканы орусча которуп алып туруп, сиз кыргызча текст жазсаңыз, ошентип кызыл сызык чыгып калат. Анткени ал орусча грамматика текшерет да. Сиз орусча грамматика которуп туруп, орусча текст жазсаңыз, кызыл сызык чыкпайт эгер туура жазсаңыз. Ката кетсеңиз кызыл сызык чыгат. Ошо кызыл сызык чыккан суроону, сөздү мышканын оң жагын бассаңыз, туура вариантын көрсөтүп берет. Түшүнүктүү. Бул баягы
анча майда каталарды автомат түрдө оңдогонго жардам берет да. Жанагы шрифт кайсы жерден чыкты деп чатты бир сыйра карайын десем суроолор бар экен. Чатты окуңузчу дейт, Classroom кошпой жатат, толуп калган деп. Мону качан жазгансыз? Толуп калган деп кошпой атат. Бул эски ссылка ошо толуп калган деп кошпой атат. Азыркы ссылка кошо берет. Бул азыр үстүндө турбайбы? Ошол ссылка кошо берет. Ушу менен кириңиз. Агай Classroom орун жок деп. Апей. Азыркы ушул ссылка менен кирсеңиздер орун жок деп атабы? Чатка жазгандар. Агай самасы сурап берсек болобу? Агай мен кирейин десем код сурап атат го, кайсы кодду жазабыз? Сиз ссылка менен кирген жоксузбу? Мен ошол ссылканы басып киргенимде код сурап атат да. Код сураса ачып атам, экран көрүнүп атабы? Мына могул код бересиздер. Мен азыр белгилеп туруп мында салып коеюн. Копировать. Чатка салам кодду азыр. Мына 100 канча киши уже кошулуптур. Неге орун жок деп атасыздар, таң калып атам. Айтпеш керек болчу. Орун жок дебеш керек болчу. Дагы аракет кылып көрүңүздөр. Мына ушу 100 канча киши код сурабай эле кирди, бирок ошентсе деле мен азыр код салып кое берейин. Чатка жиберип койдум. Код сураса, тети код бересиздер. GPTHNIV деген. Тамам. Негизи сабагыбыз аягына келип жетти. Жалпы бүгүнкү өткөндөр боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер. Мен могу экинчи ссылка менен эле кирсем сиздин сабакка катышып калдым да. Мында мурунку сабактарыңызга катышкан эмесмин. Анан биринчи ссылканы бассам, сиз эмелеки айткандай, эмелеки эжеке айткандай ошо код сурады да менден. А бирок экинчи ссылка менен сразу эле сизди көрүп кошулуп калдым да. Ушул бойдон эле кошула берейинби? Жок, экинчи ссылканы каяктан бастыңыз? Таң калыштым. WhatsAppка ссылка жибериштиби? WhatsAppка ссылка жиберип атпайбы менде подружкам. Ооба, аны менен ушу сабакка да катышасыз. Ата катталыш керек сизге сөзсүз, Ооба, экинчи ссылка менен код сурап атат деп атпайсызбы? Мына чатка ошо код салдым. Зор көчүрүп алыңыздар. Негизи код сурабаш керек болчу. Ссылка чат кайсы чатта ишолса меники сиз эле көрүнүп, анан посетительдер беркилер көрүнүп атат. Ата система ссылкаңыз карасаңыз чат деген жер бар. Посетительдердин жанында эле. Ооба, сабак бүттү, могу ким сурамасызбы, чыга берсек болот деп көрсөңүздөр болот. Ошол балдарга жооп. Агай, ошол код менен мен кирип алдым, рахмат. Кирдиңизби? Жакшы. Чатта код турат. GPTHNIV деген. Ошо кодду терип кетиңиз, эгер код сурап атса. Таптым, рахмат. Чат толуп калды деп аткандар, мына азыр жаңы эле кирип кеттим деп атат. Чат толгон жок, толбойт. Бул 1000 канча киши кирсе деле толбойт. Туура эмес кылып атат окшойсуздар сиздер. Чоң рахмат. Эки сабагыбызда жана нумерация, маркер, автоматтык түрдө оглавление, автоматташтыруу боюнча көп нерсе үйрөнөбүз. Эки сабагыбызда деле Word болот. Мен бүгүн кечке чейин бүгүнкү сабак боюнча тапшырма илип коем. Ага да жооп берсеңиздер болот. Сурооңуздар жок болсо, сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Рахмат агай, сизге дагы. Рахмат. Лайктарыңыздарды Туткан оразаңыздар кабыл болсун. Чоң рахмат, бирге болсун. Сиздердики да кабыл болсун. Алла таала кабыл болсун. Саламатсызбы агай, кечиресиз. Буга чейинки видеолорду кайсы жерден көрсөк болот, кайталап көргөнгө?
Жанагы эле Google Classroom'dan көрсөңүздөр болот. Кирсеңиздер, задание деген жеринде ичинде биринчи тапшырма, биринчи видеонун сабагы, экинчи видеонун сабагы деп турат. Ушул сабакты бүгүнкү күнү дагы бүгүн кечке чейин аракет кылам жүктөп койгонго ссылкасын. Рахмат агай чоң. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм. Остановить запись басып атам.